Саламатсыздарбы, урматтуу биздин кызыккан көрөрмандар. Бүгүн 15 февраль биздин Айылжарба тармагындагы agrostan.ga сайтынын жаңы ачылышы болгондап, ошол ачылыштан алгачкы ачып берүү максатында биз бүгүн жашылчалардан эрте жаздагы стакандарга өстүрүлүү аркылуу бадыран көчөтүн бүгүн түшүндүрүп берүүгө аракет кылабыз. Көрүп турганыңыздардай, бул жерде бир канча жабдыктар бар. Бул биздин Айылжарба факультетинин 13-чү лабораториясы. Бул жерде бир канча стакандар, жөнөкөй стакандын өзү, торф деген толтурак жана шандиния гибрид урugу. Эми кыскача айта кетсек, бул стакан ар кандай базарлардан сатып алууга болот. Бул түбү тешик, аба өтүп, суулар алып төмөнгө алып туруш үчүн. Бул бир данасы 50 тыйын. Мындайча айтканда арзан эле акчага алсаңыздар болот. Бул топурак болсо торф деп аталат. Бул суулардын түбүндөгү чириндилердин бир канча жылдар бою топтолуусунун натыйжасында топтолот. Буну 1 килограммын 35 сомго сатып алсаңыздар болот. Бул аягында нуну жакшы кармайт. Жашылча өсүмдүктөрдүн көчөттөрүн өстүрүүдө көбүнчө ушул торфту колдонушат. Дүйнө жүзүнүн бардык өлкөлөрүндө. Эми шандиния уругун айта турган болсок, шандиния бул партенокарпикалык гибрид болуп саналат. Көрүп турганыңыздардай, бул гибрид деген билесиздер, биринчи жыл аябай жогорку түшүм берүүчү уруктар болуп саналат, үрөөндөр. Партенокарпикалык деген болсо, бул эч кандай курт кумурсканын жардамысыз, арысыз өзү менен өзү чаңдашып мөмө берет деген түшүнүккө келет. Эми биз бул жерден бир сиздерге кыскача түшүнүп берели. Кандай эрте жазда бадыраңды өсүрсө болот ушундай комнаталык температурада. Мисалы, биринчи торф менен стаканды толтурабыз. Аябай жогору толтурбайбыз, албетте, чтоб суулар дагы бир аз агып туруш керек. Анан моюна чейин бир аз ныктайбыз, себеби дегенде суу куюлганда уруктар ачылып калышы мүмкүн, же болбосо көчөттүн тамыры кийинчерээк ачылып калышы мүмкүн. Салдык, түбү тешик. Эми буну атайын нымдуулугуна жараша, болот, нымдуулугу 25% болуш керек. 25% нымдуулук, 25% аба, калган 50% органикалык жана минералдык заттар менен толтурулуш керек. Эми бул жерде биз атайын бул уруктар магниттен өткөрүлгөн. Бул уруктарды ар бири бир данасы 1 сом 40 тыйынга туура келет. Кээ бир орзу деген гибрид уруктар бар, алар 4 сомго чейин болот бир данасы. Буну башта карандаш менен же ар кандай нерсе менен 1 сантиметр тереңдикке чукалабыз дагы аны көмөбүз. Акырын бүткөндөн кийин ар бирин катар коюп туруп суулашыбыз керек. Суулаганда бул нымдуулук келет дагы өсүмдүк 12 градустан 40 градуска чейин бир айдын ичинде, кечиресиздер, бир жуманын ичинде өнүп чыгууга күчү жетет. Даже канча жылуу болгон сайын ошончо эртерээк өнөт. Буюрса бир жумадан кийин мындай результатын көрөбүз. Саламатта болуңуздар, чоң рахмат.